Bir жолу Ақсақал ұстад Абдулазиз аттуу жиренин үйүнө мейманчылап барып калдым. Ұстад Казым чөлкөмүнө караштуу Бурайда деген жердеги чакан фермасында турчу. Кечке чейин эл менен жолугушуу, баарлашуу, пикир алышуу болуп атып, такыр эле чарчап калдык. Дигер маалында ал мени бөлмөсүнө жетеледи. Бөлмөсүнө киргенде, "Мага сенин 3 мүнөт убактың керек. Азыр болуп көрбөгөндөй эс аласың. Бул тиги Кытай табыпчыларынан да ашып түшөт", деп кошумчалады. Убактымдын тардыгына карабай, мейли деп унчукпай туруп бердим. "Көзүңдү жум, оозуңду да ачпа. Көр тиричиликтин баарын унут", деди да менден мурун өзү көзүн жумуп тунжурай калды. Мен да үндөбөй айтканын жасадым. "Анысы бул жарыктагы сен алагды кылчу бир да буюм көзүңө көрүнбөсүн. Түпсүз туңгуюкка сиңип кет" деген маани экен. Сүкүт салып көр тиричиликти, дүйнөнүн көй санаасын жадыңдан чийип ташта. 3 мүнөткө бул жашооңдон ажырап, мейкиндикке дөнүп кет. Эмне, бул дүйнө жашоосун сен башкарып жаттың беле? Аны Аллах башкарат. Түнү бою уйкунун учагында жатканда аалам өзгөрүп кеттиби? Жок, аны Аллах сактап турат. Жарык дүйнөгө келгенде аалам өзгөрүп кеткен эмес. Кеткенде деле ошол тийде калат. Сен азыр да өзүңдү бул жарыкта жокту элестет. 3 мүнөт баарын эстен чыгардым. Эч нерсени ойлободум. Көзүмдү ачканда жумшак мамыкта 2 саат эс алгандай ырахатты сездим. Буга бир күңүрдөй ишенгиле. Устат мага жылмай карап, "Муну атактуу табыптардан үйрөнгөм. Жашоодон кыйналып, жаның кашайып кеткенде көзүңдү жум да баарын унут. Көңүлүң тынчып серги түшөсүң. Муну сен азыр жон териң менен сезип турасың", деп таалыман таптады да кебин андан ары жалгады. "Ааламдагы көйгөй машакаттын баарына санаркай бербе. Сен буга жооп бербейсиң. Ал тургай үй бүлөңдүн маңдайына жазылганга деле сен ээлик кыла албайсың. Балаңдын оорусун Алладан башка эч ким айыктыра албаса, кызыңдын көйгөйүн Алладан башка эч ким чече албаса, карыздан кутулууңа Алладан башка эч ким жардам бере албаса, анан неге башыңды оорутасың? Мунун баарынын ачкычын Аллага тапшыр да, 3 мүнөт бүт баарын унутуп, өзүңдү шамал каалаган жагына айдаган камгак сыяктуу элестет. Сенин өйдө ылдыйың Алланын колунда. Айтса айтпаса төгүмбү, бардык иш падышабыз Алланын каалоосу менен чечилет. Биздин милдет падышанын буйругун так аткаруу. Ошондо аны ыраазы кылабыз. Ал ыраазы болсо, бардык ишти каалаганыңдай жайгарат. Кайда барсаң мамайдын көрү дегендей, ансыз да жашообуз машакатка жык толгон. Баланы окутуш керек эле. Үй бүтпөй турат. Досундан алгандык кайтарыш керек эле. Баса, баланчанын тоюна эмне кылабыз? Жан талашып күн кечиресиң. Анда да көйгөйүңдүн чети оюлбайт. Мен ошол Бурайдадагы 3 мүнөттү такыр унутпайм. Ошол көнүгүүнү андан бери эчен ирет жасадым. Жасаган сайын жаным жаялып, ырахатка балкыйм. Эс алган сайын муну үйрөткөн устат Абдулазизге ичимден ыраазы болом. Эми муну сага да сунуштайм. Анткени ичи тар эмесмин. Мен сезген ырахатты сен да сезишиң керек. Балким азыр чарчап тургандырсың. Жумуш кылгың келбей жатабы? Ааламды аны жараткан заттын өзүнө бер. Дароо көзүңдү жум. Оозуңду да ачпа. Анан дүйнөдө болуп жаткандын баарын унут. 3 мүнөт. Мына эми сен эс алып калдың. Тим эле уйкудан жаңы ойгонгондойсуң. Эми сергек кыймылдап ишиңди улан. Ишиң илгерилегенин көзүң менен көрүп, анан мага ыраазылыгыңды айтасың. Бул окуя "Бакыттын сырын ачтым" аттуу китептен алынды.